Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу институтунун студенттери үчүн конок лекция өткөрүлдү. Конок лекцияда статистика жана анын мааниси, Кыргыз Республикасынын статистикасынын уюштурулушу жана ишмердүүлүгү, статистика комитетинин сайты жана андагы көрсөткүчтөр тууралуу кенен маалымат берилди. Мы очень рады, мы провели хорошую, очень интересную гостевую лекцию, рассказали о деятельности нашего нацстаткома и в то же время познакомились с будущими аналитиками, статистиками. Белгилей кетишибиз керек, Кыргызстанда статистика багытында адисти эки эле вуз даярдайт, окуу жай даярдайт. Бул биринчиси Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, аларда бизнес-аналитика жана статистика деген профиль ачылып, быйыл 7 студент кабыл алышты. Аларда контракттык негизде 60 000 контракт. Бизде статистика багытына бюджеттик негизде ошол орун алууга жетиштик. Кыргызстанда бир жакыркы 15 жыл ичинде экономика багытында бюджет жок болчу. Быйыл биринчи жолу ошо бюджет алып, ал ошол биздин вузга буйруду да, ошол орундар. Анан ошол студенттер үчүн, деги эле экономика жаатындагы студенттер үчүн мындай конок лекциялар аябай керек деп ойлойм. Анткени практика жүзүндө кандай ашып атат ошол ишке. Статисттер кандай маалыматтарды кантип даярдап атышат, кантип аларды биз пайдалансак болот, ошолор жөнүндө мындай керектүү маалыматтар берилди. Улуттук статистика комитетинин сайтынан алып көрсөтүштү. Студенттер аябай кызыктуу болгон кийинде белгилешти да. Лекция суроо жооптор менен коштолуп, активдүү катышкан студенттерге статистика комитети тарабынан белектер берилди.